Ассаламу алейкум такси жамааты. Биздин таксопарк капитал 1,5% болду. 1-сентябрга чейин. 1-сентябрдан кайра эле Бишкек шаарында 2,5% болот, региондордо 1,5% постоянныйга калат. Ушул номерлерге чалып байланышсаңар болот. Бүгүнкү темабыз Яндекс заправка боюнча. Көпчүлүк билет, Кыргызстанда Яндекс заправка иштеп калган. Приложениядан эле сразу заправка кылып алсаңар болот. Эгер балансыңар бар болсо. Ошондон пайдаланып, бир 5 айдоочу таксопаркты 500 миңге минуска киргизип салышкан. Бир катачылыгын таап алып, заправка тарабынан или Яндекс тарабынан азыр кимден катачылык кеткенин билбей атабыз. Бирок Яндекстин руководствосу бул заправка тараптан ошибка болгон деп кабар берди. Ошол себептен бүгүнкү күндө Яндекс заправканы өчүрүп салышты. Азыр Кыргызстанда Яндекс заправка иштебей атат на данный момент. Кээ-бирки ошол 5 водитель бирөөсү 110 миңге, бирөөсү 380 миңге, бирөөсү 15-20 миң сомдун тегерегинде баланстарынан минуска киргизип эметип салышкан, заправка кылышкан. Алар кандай кылып иштешкен? Заправка барат, бирөө келет, заправка кылайын деп 1000 сомго, 500 сомго, 2000 сомго заправка кылайынса, давай мен акчасын мага эле бер, мен сага төлөп берем деп приложениясынан жанакы кишилерге заправка кылып, алардан акчасын өз чөнтөгүнө алышкан. Проблема билингенден кийин жанак водитель менен байланышсак, эч кандай проблемасы жок, төлөп беребиз деп даже биз менен көрүшкөнгө чейин барды. Көрүштүк, алар менен сүйлөштүк. Бирок уже арадан 1 сутка өткөндөн кийин уже телефондорун албай кача башташты. Төлөй албайм, андай-мындай деп уже игнорировать эте башташкан. Ошондуктан айла жоктугунан ошол 5 айдоочунун үстүнөн арыз жазылды. Таксопаркты 500 миңге минуска киргизген, бул уже серьезный акча да. Бизде перерасчет дегендер бар, жанакы безналичный акчалар биздин баланстарыбызга түшөт, ачыкчасы биздин расчетный счетко түшөт, банктагы счетубузга, анан ошол безналичный акчаларды алып биз водительдерге обналичка кылып беребиз. Ошондой кырдаал болгонуна байланыштуу Яндекстин руководствосуна кайрылсак, Яндекс заправканы бүгүнкү күндө уже өчүрүп салды. Кече воскресенье жүргөн, а мен видеону бүгүн понедельник жазып атам. Ошол 5 айдоочу эми Октябрьский РОВДга заявление жазылгандан кийин эми жоопко тартылышат мыйзам чегинде. Эми ошол проблема кимге керек эле? Ооба, көрүп калдыңар, ушундай бир проблема болуп атат, туруктуу иштебей атат, ошонун артынан бир лазейка таап алып, ошол жолго бардыңар эми. Урурлукта мындайча айткандачы, урурлук кылдыңар. Ошол эми керек беле. Даже мен как водитель катары, эгер менин таксопаркымда ушундай проблема болуп калганда, мен таксопарктын руководствосу менен байланышып, силерде ушундай болуп атат, Яндекс заправкаңарда ушундай проблема болуп атат деп, наоборот, мен как айдоочу катары мен кабар берип коймокмун да. Наоборот, бул кишилер болсо, наоборот, бир жаш эле балдар, примерно 20 жаштан 25 жашка чейинки балдар баары. Жаш эле балдар экен. Азыр эми айла жок, Кыргызстанда Яндекс заправка иштебей, көпчүлүк водительдерге бир аз неудобно болуп калды, таксопарктарга да неудобно. Эми обналичка кылып берсе, анан ошол обналичкасынан өзүнүн картасынан алып, анан Яндекске төлөйт. Буга чейин жакшы болуп калды эле, приложениядан эле заправка кылып, Россияда, Казакстандагыдай кылып болуп калган болчу. Эми ошол 5 айдоочунун артынан Яндекс заправка пока временно иштебей калды. Буну менен эмне демекчимин? Эми бирөөдүн акысын жеген туура эмес, аны эми мен насаат айтпай кое берейин, баарыңар өзүңөр билесиңер. Эми силер өзүңөрдүн амбицияңардын артынан эми бүткүл Яндекс тармакта Яндексте такси тармакта иштеп аткандарга бир аз ыңгайсыздык жаратып койдуңар и өзүңөргө жашооңорго мындай проблема алып келип алдыңар. Кокус иш сотко ашып кетип, прям сот өкүм чыгарып, сот чече турган болсо, виновный же невиновный кылып, мындай азыраак жаза берип же көбүрөөк жаза бере турган болсо, бекер эле силердин жашооңордо судимый деген эме болуп калат. Галочка коюлуп калат да. Ал галочка бүгүнкү күндө силерге мешать этпеши мүмкүн. Кийин эми жашоо ар түрдүү жумуш кылып каласыңар, постоянно өмүр бою таксиде иштебейсиңер, башка жумуштарга кирейин, гос жумуштарга кирейин десе, уже соттолгон деген галочка коюлуп калат, көп деген жумуштарды аткара албай каласыңар. И үйүңөрдөгү да ата-эне, любой эле ата-эне балдары ушундай проблема, милиция менен проблема, сот менен проблема болуп калса, аябай переживать этишет. Любой ата-эне. Жок андай ата-эне баласы үчүн переживать этпей, макул болор иш болуптур, бирдемеке болуп чечилет деген тема жок. Ошондуктан азыр могул жерге бир скриншот коюп коем. Бир эле водительдин бирок аты жөндөрүн жашырып, балансыны канчага минуска киргизип салганын. Общий ущерб таксопаркка 500 миң сом. Ушундай жамаат, барыңыздарга ассаламу алейкум. Андай жолдорго барбаңыздар, этият болуп, честный иштеп, потому что бул дүйнөдө болбосо, кийинки дүйнөдө жооп беришибиз бар.